ташталууда, баткак кечкен кадамдар ташталууда, кара курсак кампайып тойгон менен корком жан дүйнөң ач калууда дейт. Бул ырды айтып жаткан себеби азыркы жаштардын бизде жан дүйнөсүнүн ачкалыгы, жан дүйнөнүн кедейлиги мен аябай көңүлүмө катуу тийди. Анткени азыркы убакта ушул агенттин эле пайда зыяны, интернеттин пайда зыяны жөнүндө көп нерселерди айтып кеттик. Ошо азыркы жаштарга айтарым, эч качан бирөөнүн кеп кеңешине макул болбой, ар ким өзүнүн ою менен ошо интернеттин жакшы жагын өзүнө кабыл алып, жаман жагын болсо өзүнөн алып койсун. Ушулку бүгүнкү катышкан бүгүнкү биздин ушу сүйлөшүүбүзгө, маегибизге катышкан бардык жаштар ушу биздин жаштар сүйлөсүндөн өзүнө бир кандайдыр бир кичине болсо да пайда алып кетсин деп. Рахмат. Мындай дейт го, чырпагын алам деп көз мою болот дейт да. Же болбосо бирөө ыйласа эле бүт баарыңар чогуу ыйлай бересиңер да. Интернет жаман десе бүт баары эле жаман, ошол агент жаман десе бүт баары эле жаман. Жакшы нерсеси бар, любой нерсенин жакшы нерсеси болот да. Бирок ошонун артынан ак менен кара дайым чогуу жүрөт да. Биз үчүнчү интернетти колдонолу, жакшы жагын колдонолу, жаман жагына кирбейли. Агент колдонолу, жакшы жагын колдонолу, жаман жагын кирбейли. Жаман сайттарга кирбейли. Мынанын не? Бул телефон жаратты. Азыр айтат, телефон жаман, зыян, Бирок жакшы жагы бар мунун деле. Агентке кирген ушул. Ичи жаман да. Анан адам деген, мисалы, ошол агент сыяктуу эле бүт баарыбыз деген краскаланган кишилербиз да. Негизи адам эмеспиз да. Ошол деген красканан чыгып туруп өзүбүздү байкасак, адам кандай болсо, ошол нерсени колдонот да. Кандай адам болсо, жана интернетте, агентте ошондой кетет да. Жазган каты да ошол, көргөн сайты да ошол, чуккан илими да ошол да. Чоң рахмат. Мен жогорудагы бир байкелерде айтылганына жооп катары айткым келди. Сынап, ал адам сынап, тигиндей 5-6 адамга куулуп, башка 5-6 маска кийип алса, ал ошондой жоопту көрөт да, ал адамдагычы. Өзү бір күн көрүп калышы мүмкүн, Анда Бактияр ойлашың керек экен, сен кишиң чатагараак экен. Анан дагы бир эң зыяндуу жагын айткым келди. Түнт адамдар көп пайда болот экен. Азыркы жаштарыбызда дагы ошолордун бир түрү ошол да. Өзү менен өзү болуп эле түнт адам болуп калат да. Анан өзүмдүн жакоо деп коем, жеке жашоомон айткым келди. Мен агенттен алданган жокмун, бирок кандайдыр бир ошол агенттен чыкпай кетип калабыз го, мисалы, жаппай кетип калгандын аркасында болду да. Бир адам кирип кетиптир, таң атканча, ошо ким экенин билбейм, таң атканча укмуш сөздөрдү жазыпчы. Ооба, мен болуп кирип алды да. Мен анткени агентти жаппай калыптырмын. Мен атынан кирип, ана ошо элдин баары угуп, ушу жаманатты болгон сыяктуу болуптур да. Анан эртеси күнү мен кайра андай паролдорду өзгөртүп, анан баарынан кечирим сурагам да. Алып карай турган болсок, мен интернет тууралуу кенен кетпей эле коеюн, электрондук поштага эле бир аз мисалдар келтирип кетейин. Алсак Манастан бери эле жайма өкүл жашайдыр болуп, андан кийинкилерде эле бири-бирине кат жөнөткөндө, алыстан болобу жакындан туугандар менен катташканда чабарман жөнөтчү да. Ал чабарман канча айда жетип же канча күндө келип, ал кээ бири келбей да калышы мүмкүн да. Доставлено деген нерсе келчү эмес да бизге. Азыр жазып жөнөтөсүң, секундтан ичинде доставлено кайра келет да. Ал жөнүндө алсак, бир четинен жакшы эле маселе. Экинчи жагынан ала турган болсок, бул турмушта алынган маселе мындан анекдот кылып айтып жүрүшөт да азыр. Муну кыскача эле айтып кетейин. Бир бала менен кыз экөө ошо интернет агентте сүйлөшүп жүргөн экен да. Сүйлөшүп жүрүп отургандан бала кызды чакырган экен бир жерине, жолуга алды. Экөө барып жолугуп сүйлөшүп отурганда бири-бирин көрө элек да алар. Интернеттен сүйлөшүп отурган бири-бирин тиктеп отурат дейт, нары жак бер жак болуп. Бир топ убакыт сүйлөшпөйт, кыскача отуруп анан бир топ деген бала сыртка чыгып кеткен экен да. Телефон менен сыртка чыгып сүйлөшүп карап, тиги кыз кайтып атат дейт. Чоң кечирип коесуз, мен чоң атам кайтыш болуп калыптыр, кетиш керек болуп атат десе, тиги кыз айтат дейт. Анда жакшы болуптур, менин да чоң атам өлгөн атты эле депчи. Анысы андай оң терс жактары бар. Бул нерсе деле ошо турмуштан алынган нерсе да. Жаштар сүйлөсүн. Демократиялуу коомду түзүп жатканыбызга байланыштуу сен агентке кирбе же сен вообще кирбей кой деп эч кимге биз айта албайбыз. Айтканга да укугубуз жок. Ал эми мамлекеттин башында тургандар биздин атка минерлерибиз өздөрү бир жолун таап, кандайдыр бир биздин ушул окуучуларыбыз агентке кирип сабак окубай калып атат да. Ошолордун жолун таппаса, өткөндө эле бир мугалим айтып атат, биз окуучуларга сабак өтөбүз дейт класстачы.
Бирок ошолорду өткөн нерсени кайра сурасак эле билбей калышат дейт. Биз ойлонобуз, чогулуштарды өткөрөбүз дейт. Биз жаштарга кандай кылып билим берсек, деги билим бере албай атабызбы, эмне болуп атат, жукпай атат дейт да. А көрсө булар деген агентке кирип, баягы мугалимдерди укпайт, могу астына отуруп эле башын ийкеп коюп отура берет. Оюнун баары, психологиясынын баары ошол агентте болот да. Ушул биздин интеллектуалдык деңгээлибиз төмөндөп баратат барган сайын. Ушуну бир мамлекет тарабынан бир кандайдыр бир чара көрүп эме кылса, анан жөнгө салынат деген ойдобуз. Азыркы күндө информацияны жалаң интернеттен алабыз да, дүйнөлүк аренага чыгарабыз десек, ошол нукка чыгара алыш биздин колубузда да. Ошон үчүн азыркы интернетти туура жол менен түз алып кетсек деген ишеничтемин. Бизде мисалы Кыргыз элинде аттын кашкасындай таанылган акын жазуучуларыбыз бар. Алар ошол мезгилде кандай элге таанылып калган, ал мезгилде телефон деген, интернет, агент деген шайтан жок болчу. Бул биз үчүн шайтан. Эмне себептен? Анткени телефон чыктыбы? Чыкты. Ал менен агентке киребизби? Бардыгыбыз агентке киребиз, чынбы? Чын. Бүттүгү сабакта отурганда агентке киребизби? Кирбей койбойбуз. Бардыгыбыз киребиз. Бардыгыбыз агентпен отурабыз, сабакка көңүл бурабызбы? Бурбайбыз. Ошон үчүн биздин билим деңгээлибиз түшүп баратат. Бизге бул шайтан, телефонда, агентта, интернетте шайтан. Бул жерде эле айтып атат, агент жаман деп. Бирок ошолордун айткандардын баары агентке кирет, айткандардын баары интернет колдонот, мен да колдоном. Негизи бардык нерсенин жакшы жаман жагы бар, бирок ошону туура колдонуш керек да. Шайтан деген нерсе, бирок телефон шайтан дейт, бирок өзүнүн алдында телефон турат, значит өзү да шайтан. Жаштар ушундайбы? Түрмөдө отурган адамдар кирет экен да, мен ошону айткым келди, жантан беричи. Өткөндө эле газета беттеринен окусаңыздар керек. Бир кыз менен бала таанышып, анан азыр аягы ушул атасын коркутуу менен барып, анан кийин ал кыз азыр постоянно ушул эмеге түрмөдөгү балага жолугуу үчүн барып турат экен да, ошол кызчы. Ошол агенттин мен зыяндуу жагын айткым келип атат да бул жерде. Бул ошол агенттин баягыдан бери оң жана терс жактарын айтып кетип атабыз. Бул ошо оң жактарын гана азыркы мезгилде биз Кыргызстанда терс жактарын көбүрөөк алып атабыз да. Терс жактарын көбүрөөк болуп атат. Анан оң жактарын көп мындай колдоно билсек да. Кыргыздардын балдары чачы өсүп кетип, Хужимпе окшоп калды деди эле. Мен чачымды алып койсом, дагы эле кыргыз бойдон калдым да. Ансыганда агентти да туура пайдалангып, анан жана мага окшогондорго ишенбегиле деген эле ойду айтып кетейин дейм да. Бүгүнкү бистини көрсөттөн кийин сен кандай эми ушул 3 жол менен дагы эле алдай бересиңби же кандай кыласың? Кандай сүйлөшөсүң эми? Жок, мен эми алар токтогуча алдай берем эми. Алар мени көрүп ишенбей экинчи агентке кирбей калса мен алдай берейин деп чечтим да. Жаштар сүйлөсүн. Азыр каяка барсаң деле сабакта болобу, көчөдө болобу, паркта болобу же транспортто болобу, баардыгы соткасын карап чукулуп аткан болот да, мынтип карап көрсөң агент отурган болот да. Эми ошо агентти бир башкачараак кылып модага айландырып алсак кандай болот? Мисалы, ошо азыр китептердин эле баары электронный варианттар чыгып калды, чыгармалар болобу, башка болобу, же акындар болобу, же Санжыра болобу, же Манас болобу. Ошону жүктөп алып эле ошону окуп кетип баратсак кандай болот? Башкадан болобу. Биринчиден убактыбыздан үнөмдөп атабыз, экинчиден маалымат алып атабыз. Анан жана ошондой Өзбек ажы айтып кеткендей, болбогон бир жупуну суроого биз жооп бере албай мөрдө тумчуп отуруп калдык да. Анан ошол интеллектуалдык деңгээлибизди жогорулатсак, азыр эле өзүбүздүн деңгээлибизди көргөзүп койдук да, значит биз агентте отурабыз же убактыбызды туура эмес пайдаланабыз. Жакшы ой. Интернет жаман, анан агент жаман. Ошол агент интернеттен жаман нерсени пайдаланган, жаман жолго кеткендин өзү жаман да. Ошондой эле мен айтарым, туура жагын пайдалоо жагына гана умтулса жакшы болот да. Бул жерде жигит айткандай баарыбыз жан дүйнөбүз ачка турат дейт, бирок ыйма гана жетиштүү да. Жетиштүү эмес биздин баарыбызгачы. Анан бул дагы баягы цивилизациянын өнүккөнү, анан спутник аркылуу баарлашуу, бул да кыяматтын белгиси. Жаштар сүйлөсүн. Жана айтып атпайбы, зыян жактарын албай эле коелук депчи. Баары бир зыян жагы келет, анткени ал жака бүт сөгүнгөн жамандардын баардыгы кирет. Алар сөгүүнү жазганды еще биз окуган, биз эмнеге окуйбуз, напримерчи, ата-энесинен сөгүү жаман сөздү укпаган бала эмне үчүн башка бир тааныбаган бир адамдан сөгүүнү жаман сөздөрдү угуш керек да. Ошон үчүн терс жактары жаман, мындай көп кирбей эле коюш керек. Бул жерде деген ар кимдин кандай экени көрүнүп турат. Мен бул жерде бир байкеге аябай кыжырым келип атат да. Кайсы байке? Могу күлүп атат. Чачын алып койгон байкегеби? Айтып атат да. Мен алдап атам дейт да. Ошолор булар келесоо мен чакырсам эле келип атат дейт да. Ошону алдап аткан өзүң келесоо эмессиңби деп атам да. Ушундай жиним келип атат да. Урматтуу Өзбек ажы, мынакей ойлордун тунугун да уктук, жакшысын да уктук. Эми ушул жаштарга бир оюңузду жыйынтыктап берсеңиз, ушул пайдасы, зыяны болсо кандай дейсиз? Азыр аябай азгырыктар көп да. Аябай мына жаштарды буза турган,
туура эмес жолго сала турган, уятсыздык үйрөтө турган аябай нерселер аябай көп да. Ошо атайын жанагындай чоң системалар иштеп атат. Ушу бизди бузуп, бизди андай туура эмес эле илимдерди алып, туура эмес өнөрлөрдү үйрөткөнгө, ошо интернетте аябай көп шанс бар да, ошондой нерсеге кирип кеткенге. Чынында интернетте жакшы эле бир нерсени издеп атсаң, ичинен аябай жанагындай уятсыз нерселер чыгат да. Өзүңөр баарыңар көзүңөр. Ошол уятсыздыкка үйрөтүп көндүрөт да, арасында жанагындай вирус да. Вирус кирип атат. Анан ошондой вирус кирбеш үчүн эң биринчи бизде антивирусный программа болуш керек. Ошо иман деген нерсе болуш керек да. Анан иман болсо жаман нерседен кирбей, жаман нерселерге, жаман иштерди жасабай, бири-бирин алдабай, мисалы ошо динде бүт бара көрсөтүлгөн да, мынагу арам. Мисалы убакытты коротуу арам. Ушу жанагындай силер ушинтип бир нече жыл түндө минтип кичинекей сотканы минтип кармап одеялдын алдында жатсаңар, кийин уже көзүңөр көрбөй калат чынында. Анан мисалы мен көп жаштарды көрүп атам, светофорго барганда жашыл күйүп турса өтпөйт да, анан кызыл күйгөндө өтөт да. Анан ошол жерден эле көрүнүп турат, вирус толуп атат мээлерине. Анан ошон үчүн мен силерге эме берет элем, ушу насихат. Эң биринчи ушу иманды үйрөнүп алсаңар, андан кийин зыяны болбойт да. Анан ошо бир гана пайдасын аласыңар да. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, ушул жаштар сүйлөсүн теледолбоорунун жалпы ошол БГУдан тартылган интернеттин жана агенттин пайдасы жөнүндө аз долак сиздер менен сүйлөштүк. Бизге берилген убакыт дагы аягына келип жетип калды. Ошондой болсо дагы пайдасын да уктук, зыянын да уктук. Эми балким ушул биздин көрсөтүүдөн кийин биздин жаштарыбыз жана ата-энелер жана коом жакшы балдарына жакшы талим тарбия берет деген ойдобуз. Жана ошондой эле биздин жаштарыбыз өтө интеллект жогору. Жана дагы мен ойлойм бүгүнкү ушул берүүдөн кийин балдар кыздарды алдабай калса, кыздар балдарды алдабай калса, бул анда биздин теле берүү максатына жеткендиги деп ойлойбуз. Жана ошондой эле бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Ала кушту атынан аташ керек, адамсыңбы адамча жашаш керек. Жакшы турмуш өз эле келбейт, туура жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек деп Алтынбек досубуз айткандай, балким жан дүйнөгө ушул иман азыгын жана ошондой эле жакшы антивирус койсок, Кудай буйрса, Кыргызстандын келечеги алдыда. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.